Кыргызстан коопсуз өлкөлөрдүн рейтингинде олуттуу секирик жасады. Өлкө глобалдык тынчтык индексинде дароо 24 баскычка көтөрүлүп, 77 орунга жайгашты. Мындай көрсөткүчтөр Кыргызстан адам өмүрү үчүн коопсуз жана туруктуу болуп, күндөн күнгө өлкөнүн дүйнөлүк аренада кадыры артып бара жатканынан кабар берет дейт эксперттер. Акыркы жылдары өлкөдө уюшкан кылмыштуу топтордун тамыры кыркылып, коррупцияга каршы аеосуз күрөш уланууда. Казынага кол салган катардагы кызматкерден тарта жетекчилик орунда иштегендер кармалып, система тазаланууда. Жемкорлук менен ишенимдүү күрөш Кыргызстандын дүйнөдөгү эң коопсуз өлкөлөрдүн рейтингинде позициясын жогорулатууга шарт түзгөнүн талдоочулар айтышат. Биринчи себеби бул баягы уюшкан кылмыштуулукка чечкиндүүлүк менен каршы күрөшүү. Мына биздин муун билебиз. Мурун жөн эле сөз эле болуп келген да бул. Жөн эле сөз, баягындай бир жасалма саясат болуп келген. Ошо чечкиндүү каршы күрөшүүгө саясий эрк керек да. Ошону президент өзү, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы жана бир топ прогрессивдүү биздин башчылар ошого белсенип киришти. Бул эми абдан эл тарабынан колдоого алынып атат. Ошонун жемиши деп эсептейм, 24 позицияда жогору көтөрүлгөндүгү. Улуттук коопсуздук бекемделип, туруктуулуктун болушу рейтингти түзүүдөгү негизги фактор. Кыргызстан дүйнөдөгү бир дагы согушка аралашпайт жана тынчтыкты жактайт. Маселен, коңшу мамлекеттер менен чек ара маселелери чечилип, эл аралык алака күндөн күнгө бекемделүүдө. Өзбекстан менен болгон чек ара маселеси чечилди. Ага чейин Казакстан, Кытай менен биздин негизи ошо чек ара маселелерибиз баары тең чечилип калды деп ойлойбуз. Мына Тажикстан менен дагы уже чечилип калышты. Анан кийин Кыргызстан өзүнүн потенциалын каяктан көргөзүп атат. Ушу чек ара жаатынан болобу, коопсуздук жаатында болобу элге түшүнүктүү кылып аткарып атат да. Ушундан мен ойлойм, ошон үчүн биздин жанагы саясий абалыбыз оңолуп келатат. Кыргызстанды коопсуз өлкөгө айлантуу өлкө жетекчилигинин да негизги максаты. Кыргызстанды ар бир жаран ал тургай чет өлкөлүк инвестор өзүн толук коопсуз сезип, өз ишин тынч жүргүзө ала турган өлкөгө айлантууга умтулам деп президент Садыр Жапаровдун Италияга расмий сапар учурунда айтканы бар. Мамлекет башчыларынын чет өлкөлөргө сапарлары Кыргызстан кызматташкан өлкөлөрдүн географиясын кеңейтүүдө. Президентибиз дагы кабинет министрликтин төрагасы деле жана башка ошол жооптуу мамлекеттик кызматкерлер каякта болбосун ошо чет өлкөлөрдө ошо дайым эле бул жагынан аябай жакшы бир өзүнүн позициясын көрсөтүп атышат. Мына бизде кандай өзгөрүүлөр болуп атат деп, мисалы мына биздин президентибиз деле жакын арада деле чоң жана БРИКСтин чогулушуна деле барып калды. Аякта деле ошол мамлекетте кандай өзгөрүүлөр болуп атат көрсөтүп атат. Кыргызстан өз жарандары үчүн гана эмес, инвесторлор үчүн дагы коопсуз жана туруктуу өлкө экенин соңку жылдардагы инвестициялардын көлөмү тастыктайт. Дүйнөлүк банктын берген баасы боюнча Кыргызстан Европанын жана Борбордук Азиянын тез өнүгүп жаткан экономикаларынын топ алдыңкы өлкөлөрүнүн катарына кирет. Бизге келип коркпой эле инвестицияңарды салгыла, ишканаларыңарды ачкыла, биз менен иштеп турсаңар, коопсуздук жагын мамлекет болсо кадимкидей эле кепилдик берет, эч ким силерди эч кыйынчылык жаратпайт. Ошондой жагынан биз дүйнөлүк ошондой мамлекеттерге, чоң инвесторлорго ушундай бир өзүнчө белги катары болуп атат да. Глобалдык тынчтык индексинде 2023-жылы Кыргызстан 101 орунду ээлеп турган. Сидней университетинин базасындагы экономика жана тынчтык институт тарабынан түзүлгөн рейтингде Исландия, Ирландия, Австрия, Сингапур жана Швейцария сыяктуу өлкөлөр сап башында турат. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.